Мындан 58 жыл мурда, тактап айтканда 1959 жылы 19 майда Кыргызстанда биринчи жолу жүрөккө операция жасалган. Аны кыргыз медицинасына алтын тамгалар менен аты жазылып калган өмүр сакчысы, Кыргыз СССРнын жогорку кеңешинин депутаты, эмгек сиңирген илимий кызматкер, эмгек сиңирген дарыгер, 300дөн ашуун илимий иштин автору Ахунбаев Иса Коноевич операция жасап, бейтаптын өмүрүн сактап калган. Мына ушул күндөн тарта канчалаган жүрөк ооруларына операция жолу менен кардиохирургтар өмүрүн сактап келет. Операция жасап. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, кайрадан түз эфирде Илим жана билим телеканалынын ден соолук программасы. Бүгүнкү чыгарылышыбызды биз дал мына ушул күнгө арнап жүрөк хирургиясы деп атап койдук. Мына ушул тема боюнча эгерде сизде да кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө телефон чалсаңыздар болот. Байланышуу телефондор 032 22 244 87 номери. Албетте, сиздердин жана биздин суроолорго жооп берүү үчүн студиябызга атайын конок чакырганбыз. Анда кадырлуу конокту мен сиздерге таныштырып өтсөм. Калдарбек Абдыраманов Түштүк регионалдык жүрөк кан тамыр жана хирургиясы боюнча илимий борбордун директору, медицина илимдеринин доктору, профессор жана Кыргызстандагы Иса Ахунбаев атындагы хирургия коомунун, кардиохирургия коомунун президенти. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Бүгүнкү майрамыңыз менен. Саламатсызбы, саламатсыңарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Учурдан пайдаланып, бүгүнкү майрам күнү менен биздин коллегаларды, Кыргызстандын жүрөк кан тамыр хирургтарын куттуктап койгум келет. Иштеринде чоң-чоң ийгиликтерди каалайм. Ден соолукта болуңуздар. Эң алгач мына ушул өлкөбүздө жүрөк хирургиясына салым кошкон өмүр сакчылары жөнүндө кеп кылсак. Албетте, өзүңүз башында айткандай, биринчи жолу Кыргызстанда жүрөк операция жасаган биздин агайыбыз академик Иса Коноевич Ахунбаев болгон. Бул киши Орта Азия республикаларында эле эмес, ошол кездеги СССР убагындагы жалпы Азия материгинде жүрөккө биринчи операция жасаган илимпоз хирург болгон. Ошондуктан биз ал кишинин окуучулары, келечектеги ошол биздин коллегалар сыймыктансак болот да. Анан албетте Иса Коноевич Ахунбаевдин көзү өткөндөн кийин 75-жылы бул автокырсыктан кийин ушул кишинин көзү өтүп биздин кардиохирургия бир аз өсүү жагынан токтоп калгандай болду. Бирок ал киши өзү иштеп жүргөндө өзүнүн шакирттерин даярдап кеткен. Москва шаарында ондогон жаш кыргызстандык адистерди айлап, жылдап окутуп, артынан ошол өзүнүн шакирттерин калтырып кеткен экен. Ошолардын ичинен кийин илимдин доктору, профессор болуп, ошол Ахунбаевдин ишин улантып кеткен бир топ биздин агайлар азыр кээ бирлеринин көзү тирүү, кээ бирлери өтүп кетти. Ошол Иса Коноевич Ахунбаевдин жанында туруп, түздөн түз операцияларга катышып, жардам берип жүргөн кишилер. Алардын атынан айтсак, Аспандияр Несипчирович Маралов деген биздин профессорубуз болгон. Түздөн түз менин жетекчилеримдин бири. Мен ошол жаш кезде келип ушул кишиге келип жумушка орношком. Анан көп эле менден башка дагы адистер, жаш адистер. Эми бизде эле ошол жаш өзү өтүп калды. Ошол кезде жаш адистер элек. Анан кийин ошол Иса Коноевичтин көзү өткөндөн кийин Кыргызстанда кардиохирургияны токтотуп койбостон улап кеткен дагы бир биздин агайыбыз бар. Ал кишинин көзү тирүү, Жамбыл шаарында өзүнчө кардиохирургия борборун ачып, азыр үзүрлүү эмгектенип атат. Биздин агайыбыз, биздин мугалимибиз ал дагы Сейиткан Жошубаев деген профессор агайыбыз болгон. Бар, азыр дагы иштеп келет. Ал киши бир 10-15 жыл Кыргызстанда кардиохирургиянын жетекчиси бөлүм болчу. Ал кезде улуттук госпиталда кардиохирургия бөлүмү бар болчу да. Ошол бөлүмдө иштеп миңдеген адамдарга жардам беришип, ушул эки агайыбыз. Ошол эле учурда кардиохирургиянын башка тармактары да бар да. Көбүнчө алар айтылбайт, бирок ошол кардиохирургдун ишинин илгери жылышына, ийгиликтүү болушуна түздөн түз таасир тийген адистиктер болот. Бул
перфузиолог деп айтылат. Алар жанагы жасалма жүрөктү иштеткен адистер. Бизде азыр көзү Алата Курна Шерова деген доцентибиз бар. Ал киши Кыргыз Россия медицина университетинде иштейт. Анан Исаконовичтин уулу, өзүнүн уулу профессор Медер Исаевич Ахунбаев деген агабыз болгон. Ал кишинин көзү өтүп кетти тилекке каршы. Ошондой эле азыр биздин эжебиз, биз сүймөнчүбүз деп айтсак болот, аябай сыйлайбыз ал эжебизди. Нели Исаевна Ахунбаева, профессор Нели Исаевна Ахунбаева. Ал киши да бизге тарбия берген. Азыр иштебейт, бирок пенсияда ардактуу эс алууда. Ошол Исаконовичтин жанында ошол инструменттерди кармап биринчи операцияларга катышкан өзүбүздүн агабыз Үсөн Байзакович деген профессорубуз бар. Ал кишинин көзү тирүү. Биз ал киши менен ушу майрам учурларда жолугуп турчу элек, эми Бишкекте болгондо. Жалал абадтан ушу телефон аркылуу гана байланышабыз. Ушул агайларыбыз, мына мен 5-6 профессордун атын атадым да. Эми мен жанагы илимдин кандидаттары, жөнөкөй врачтар жөнүндө деле айтсам болмок. Көп андай агайларыбыз, эжелерибиз бар. Бирок негизинен жана сиздин сурооңузга ошондо жооп бердим. Исаконовичтин өзү менен кошо эсептегенде 7 илимдин доктору, профессорлору ошол Кыргызстандын кардиохирургиясын мына бүгүнкү биздин акыбалга алып келди да. Бүгүнкү эмес, эми биз дагы иштегенибизге 10 жыл болуп калды. Мен ушу кардиохирургия тармагын жетектеп келатам. Мурун ушу Бишкекте 13-жылга чейин Бишкектеги илимий борбордо, азыр ошо Жалал Абадта жаңы ачылган 5 жыл болуп калды. Түштүк аймактык жүрөк хирургия илимий борборун жетектеп келатам. Азыр дагы ушу биздин коллегалар, мен курактуу коллегалар, менден кийинки муун ошол мен айтып өткөн агайларды, эжелерди биздин мугалим деп эсептешет. Албетте эми биздин муун, мен курактуу кардиохирургтар негизинен Россиядан тарбия алдык. Мен өзүм 10 жыл ошол жакта иштеп келдим. Мана азыр бул жерден сюжеттен көрүп отурам, силердин телевизордон. Өзүмдүн түздөн-түз агайым, мугалимим, азыркы Россиянын башкы кардиохирургу академик Лео Бакериянын азыр фильмдерин коюп атасыңар, бул жерден көрдүм, андан сүйүнүп отурам. Ал киши мени 10 жыл ошол өзү тарбиялап, илимдин доктору деген наамды берип, ушул үйрөтүп операция жасаганды, ушул жөнөткөн кишилердин бири да. Эми айта берсек, Россия, Украинадан биздин мугалимдер көп. Дагы бир айта турган нерсе, ошол эгерде биздин улуу агалар 7 адам ошол илимдин доктору жүрөк хирургиясы боюнча болгон болсо, бул өтө чоң көрсөткүч да, өтө чоң кадрдык потенциал. Ал эми азыркы кезде, акыркы ошол 20 жылдын ичинде Москва шаарында ошол мен айткан Лео Антонович Бакериянын колунан, ага чейинки агайыбыз академик Бураковскийдин колунан, булар жүрөк хирургтары да, тарбияланган 20дан ашык илимдин докторлору бар да. Бирок тилекке каршы алар Кыргызстанда иштебейт. Кыргызстанда ошол мен акыркы 10 жылдын ичинде илимдин доктору, профессор ушул тармакты жетектеп келем. Жакында гана, мына жакында ошол Бакулев борборунда өзүбүздүн коллегабыз Урманбетов Кубат Самийбекович деген жолдошубуз ошол илимдин доктору болуп келди. Мына азыр Кыргызстанда болгон 2 эле илимдин доктору, профессор иштеп атабыз жүрөк хирургиясында. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Ошол 20дан ашык деп атпайм, ошол биз курактуу, бизден да жашыраак илимдин доктору, профессорлор бар жүрөк хирургиясы боюнча. Ошолордун баардыгы Россияда, Казакстанда, Астанада, эң эле жок дегенде жакын болгондо Алматыда, калгандары ошол Европада, Англияда, Нидерландда иштеп атат, Америкада иштеген биздин илимдин докторлор бар. Бул эми албетте бизде бул жерде шарттын жоктугуна байланыштуу да. Жакшы. Калдырбек мырза, биз маегибизди бир азга токтото туруп, азыр кийинки видео материалга көңүл бурсак, мына ушул күндү өзгөчө күнгө айланткан, легендага айланган Иса Ахунбаев жөнүндө видео материал бар. Жалпы тиле көрүүчүлөр менен биргеликте чогуу көрөлү. Кыргыздын чыгаан уулу, колу жеңил өмүр сакчы Иса Ахунбаев 1908-жылы Ысык көл облусуна караштуу Торайгыр айылында көп балалуу карапайым дыйкандын үй бүлөсүндө өтөрүлгөн. Жаштайынан турмуштун оор сыноолоруна сыналган болочок дарыгер тынымсыз эмгектин натыйжасында үлгүлүү өмүр сүрүп, 5 балага татыктуу тарбия берип, эл уулу, коомдун күзгүсү болуп тарыхта аты калган инсан.
Атам жашаган мезгил караңгы эмес беле. Мына ошондо айылдын бир келин төрөттө аябай кыйналат. Дарыгер жок болгондуктан мүнүшкөрдү чакырышкан экен. Ал бүркүттүн коюп алып, аты менен ары бери чапкылайт. Аял кыйналган үчүн бакырганына карабай, сөп деген сөздөрүн айтып, камчы менен сабайт. Бирок байкуш келин төрөттөн каза болот. Мунун баарына баам салып отурган атам аябай бушайман болуп, көл жегинде көккө жүрүптүр. Ушул окуя аны медицина тармагына алып келген экен. Дал ушул себептен улам дартка даба тапчу дарыгер болууну максат кылган Исахунбаев 1916 жылдагы үркүндө ата-энеси менен Кытайга качып башынан даалай оор күндөрдү өткөргөн. Ысык көлгө кайтып келгенден кийин максатынан кайтпаган болочок дарыгер 15 жашынан тарта мектепте окуу үчүн 20 чакырым аралыкта жөө басып, Тор Айгыр айылынан Балыкчы шаарына келип билим алып жүргөн. Каттанып жетиштүү орто билим алган соң, билимин жогорулатуу үчүн 1925 жылы максатына карай жолу улап, Куржунун артып алып Бишкекке карай жөө келет. Ошентип олтуруп алдына койгон аруу максатына жетип, медицина институтун ийгиликтүү аяктайт. Көптөгөн адамдарды ажалдан арачалап, сергек жашоосуна себепчи болгон өмүр сакчысы Исахунбаев мындан 57 жыл мурун дал ушул күнү Кыргызстанда биринчи жолу жүрөккө операция жасаган. Албетте бул жалпы жумурай журтту сүйүнткөн чоң кубанычтуу жаңылык болгон. Колу жеңил эл улуунун эмгеги даңкталып, эмгек сиңирген илимий кызматкер, эмгек сиңирген врач наамдарына ээ болгон. Эң башкысы 300дөн ашуун илимий иштин автору Исахунбаев эл үчүн кылган ак кызматы менен Кыргызстандын тарыхында ысымы алтын тамга менен жазылып калды. Ал 1975 жылы автокырсыктан каза тапкан. Улуу өмүр сакчысы үзүлүү эмгеги менен түбөлүккө эл улуу болуп кала бермекчи. Сиздер Илим жана Билим телеканалында ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Дагы бир эте эсиңиздерге сала кетсем, бүгүн бизде конокто Калдарбек Абдыраманов, түштүк регионалдык жүрөк кан тамыр хирургиясы боюнча илимий борбордун директору, медицина илимдеринин доктору, профессор жана Кыргызстандагы Исахунбаев атындагы кардиохирургия коомунун президенти. Маегибизге кайрылып келсек, жүрөккө сөзсүз түрдө операция жасаш керекпи же болбосо дары-дармек менен эле айыктырып койсо болбойбу деген ой бизди көрүп жаткан миңдеген, миллиондогон көрүүчүлөрдө болсо керек. Мына ушул жүрөккө кайсыл учурда сөзсүз түрдө операция жасалыш керек, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Эми бул суроого түз эле кыскача жооп бериш өтө кыйын. Жөнөкөй карапайым эл үчүн эмес, медициналык билими бар врачтар үчүн дагы айтып түшүндүрүш үчүн 1-2 саат лекция окуш керек. Мындай кыскача айтканда, дарынын күчү жетпеген же болбосо ушул башталганда эле ушул хирургиялык жолго муктаж болгон оорунун түрлөрү бар. Мисалы үчүн 200-ге жакын оорунун түрү болсо, ошолордун 30-40% түздөн түз жүрөк хирургиясы же болбосо операция жолу менен айыктырылат да. Эми азыркы учурда кардиологияда да хирургиядан башка хирургиялык эмес катетер жолу менен жасалган процедуралар бар. Эми биздин кардиологдор операция деп айтышат, бирок ал операция эмес, жүрөккө жасалган операциядан мындай жөнөкөйрөөк терини кеспестен инъекция жасап, пункция жасап, ушул жол менен айыктырган оорулардын түрлөрү да көбүрөөк. Ошондо эсепке алганда 50-60% оорулардын биз ушул кийлигишүү, түздөн түз кийлигишүү жолу менен айыктырсак болот. Эми калгандары жана кан басымы көтөрүлүп кеткен учурлар болот, же болбосо жанагы ритм бузулуусу же жүрөктүн иштөө ыргагынын бузулушу, аритмия болгон учурларда дары-дармек менен айыктырса болот. Эми жүрөктүн көп эле түрлөрү жанагы вторичный болезнь деп айтылат. Эми башка бир оорулардын таасиринде, башка бир
факторлордун таасиринде ушу жүрөккө дагы залал тийген учурлар болот. Адамдын жүрөгү ооруйт да анда дагы. Бирок негизинен жүрөктүн анатомиясы, физиологиясы таза бойдон тургандыктан аларга мындай дары-дармектин кереги жок. Ошол оору чакырган, жүрөктүн оорусун чакырган факторлорду же болбосо ооруларды айыктырыш керек да. Мисалы үчүн зоб да, же болбосо адамдын эмоционалдык бир туруксуз эмес акыбалда калышы, коркуп чочуганда деле жүрөк дүкүлдөп кетип атпайбы? Ошондой учурларда дарынын деле кереги жок болот да. Жакшы, бизде алгачкы көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алсак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Кандай сурооңуз бар? Өзүм 62-нчи жылкымын. Ошону неме жол менен жамасак болот дейт. Жамаса болобу экен, сурап бериңиздерчи, сураны. Кечиресиз, сурооңузду толуктап башынан берсеңиз. Мен дагы жүрөгүмдө Тешик бар dedi. жүрөгүмдө тешик бар дейт. Ошону ал үкөл аркылуу эле жамап коебуз дейт. Ошондой кылсам болор бекен? Канча болот экен акчалары? Ошону билип берсеңиз. Түшүнүктүү. Сизди түшүндүм. Жүрөгүңүздө тешик болсо, жашыңыз 68 жылкы болсоңуз, сизге ошол жана катетер жолу менен жаап коюуга болбойт. Биздин кээ бир адистер, мүмкүн ошол Ош кардиодо иштеп аткан адистер, же болбосо Кардио Азия плюсте иштеп аткан, же Бишкекте иштеп аткан менин коллегаларым бар, жаш коллегаларым бар. Алар көп маани бербей атат. Мен өзүм Кыргызстандын башкы кардиохирург катары азыр расмий айтып коеюн. Андай учурларда ачык операция жасап, жүрөктүн тешигин көрүп, көзү менен көрүп, анан жамаш керек. Ал эми катетер жолу менен жапканда, жана илгери сиз эми 68 жылкы болсоңуз түшүнөсүз, койлордун кулагына белги койчу темирден. Эми ал азыркылар темир эмес, заклепка деп коет. Ошону койчу, номер койчу. Ошондой темир эмес, ама пружинадан ошо тешикти бүтөйт пружина менен. Бул орусча айтканда инородное тело. Ал эгерде адамдын денесинде инородное тело болгон учурда, осколка же сынык болгон учурларда темир салышат го, адамдар экинчи группа майып болот. Сиз анда өмүр бою майып болуп өтөсүз. Сиз өзүңүздү психологически жүрөгүмдө ошондой бир сетка бар деп дайыма эстеп турасыз. Бул дагы жагымсыз жагдай да. Ошондуктан бирок эң негизгиси сиздин жашыңызда, бала кезиңизде бул тешикти бүтөш керек болчу. 5-6 жашыңызда. Бирок ушул убакка чейин жакшы жүрүпсүз. Бул Кудай сактаптыр сизди. Эми ушул жабакка келгенден кийин сиз азыр энтигип атасыз. Көп баса албайсыз, кыймылдай албайсыз көп. Энтигесиз, көгөрүп калышыңыз мүмкүн. Демек сиздин дагы бир ошол бир эле тешик эмес, дагы бир клапаныңызга залакасы тийди да ошол тешиктин. Эми жанагы катетер менен жапканда ал клапанды жаба алышпайт. А биз ачып көрүп ошол тешикти да бүтөйбүз, жамайбыз жакшынакай кылып. Анан клапанды дагы пластика жасап кичирейтебиз да. Ошондо жүрөгүңүздөгү ошол жана пороктордун бардыгын жок кылып, анан айыгып кеткен болосуз да. Ошондуктан башка угуучуларга да билгендериңиз болсо айтып турсаңар. Бүгүн конференцияда дагы ошо юбилейлик конференцияда ушундай сөз болду. Бул жөнүндө дискуссия кылып айтып түшүндүрдүк жаш кардиохирургдарга. Эми бул жөнүндө көп проблема болчу эмес. Себеби 5 жыл мурун бизде Кыргызстанда бир эле Бишкекте жүрөк хирургия борбору бар эле, мен жетектеген. Бирок ал убакта мен бир кишинин айтканын угуп, андай нерсеге барчу эмеспиз. Эми азыр 5 Кыргызстанда борбор бар жүрөк хирургия, жүрөк операция жасаган. Эми ар бир үчөө жеке менчик. Алар көбүнчө уга бербейт биздин айткан сөздү. Бирок биз ушу башкы кардиохирург катары мен аларды чакырып кетем, тартипке кичине. Адамдын өмүрү менен ойнобош керек. Бир порокту айыктырам деп, дагы бир экинчи порок кылыштын кереги жок. Буну өзү ошол ооруган адамдардагы мындай анализдеп, жакшы азыр суроо берди. Бул эстүү келин окшойт. Туура суроо бердиңиз, ушу башкалар да угубасын. Жүрөгүндө тешиги бар чоң кишилер, анан кичинекей балдар, мына 10 жашка чейин кичинекей балдарга дагы андай жол менен жапканга болбойт. Жакшы. Мына ушул жүрөк кемтиги менен төрөлгөн балдарга сөзсүз түрдө операция жасалыш керек деп азыр эле айтып кеттиңиз. Эмне үчүн ушул балдар жүрөк кемтиги менен төрөлүп калат? Ушул жөнүндө да айтып берсеңиз. Албетте, бизде чындап эле жүрөк кемтиги менен төрөлгөн тубаса кемтиги оорусу менен төрөлгөндөр көп. Себеби жанагы тоолуу мамлекеттерде бул көп кездешет. Көрүүчүбүздү кабыл алсак, андан кийин улантабыз. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Кандай сурооңуз бар? Ардактуу көрүүчү,
Кандай сурооңуз бар? Менин мындай суроом бар. Мен өзүм жашым 68-те. Нарымдан звонок этип атам. Жүрөгүм гипертония болезнь 3-степень. Анан истемия кардио деген бар экен. Ошону кандай кылып аяктаса болот? Такай дары ичем. Буттарым шишип кетет. Түшүнүктүү. Кайра басылып калат. Буттарым шишиги. Түшүнүктүү. Кан басымын дарылоонун ыкмалары көп, ал жөнөкөй эле жолдору бар. Албетте аны кардиологдор дарылайт. Ага кабатыр болбоңуз, жакшы кардиологдорго барып сүйлөшүп ошолордун дарысын алып ичип жүрсөңүз болот. Бирок сиз экинчи бир диагнозду айттыңыз, стенокардия деген. Ал жанагы жүрөктүн тамыры менен байланышкан оору. Мүмкүн сиздин ошол жүрөгүңүздүн оорутканы, жанагы колуңуз уюп, муздак тер чыгып, кээде алыңыз куруп, дем ала албай кыйналганыңыз ошол жүрөктүн кан тамырын ичкерип кетишинен болушу мүмкүн да. Ошондуктан менен божомолдоп айтып атам, сиз ушул жана башта айтып өттүм, 5 борбор бар Кыргызстанда. Бишкекте 3 борбор бар. Ошол жерлерде жана жүрөктүн кан тамырын изилдеп текшерчү метод бар да, изилдөөчү метод. Коронарография деп айтылат. Ошол коронарографиядан өтүп койсоңуз, анан ошол тагыраак ошол маалымат алса болот. Анан ошонго жараша ошол жана мен айткан жанагы активдүү иш алып барган инвазивдик кардиологдор деп атат, алар хирургтар эмес, бирок ошолар жардам бериши мүмкүн. Эгерде алар жардам бере албаса, анда кардиохирургтар жардам берет. Чоң операция жасап, шунт коюшат. Бирок менимче ал андай жаман акыбалга барбашы мүмкүн, сиздики мүмкүн жеңилирээк болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан сиз биринчи барып ошол коронарография жасап билип алышыңыз керек да. Жакшы, жогорудагы маегиңизди улантсаңыз, жүрөк кемтиги боюнча. Балдардын жүрөк кемтигинин көп болушун жөнүндө айтып атпадыкпы? Ошол тоолуу өлкөлөрдө негизинен жүрөк балдардын тубаса кемтиги оору менен көп төрөлүшөт да. Жанагы абанын басымынын таасиринде. Кээ бир жанагы төрөлгөндө эле баланын төрөлгөндө бир баталов проток деген бар, ал жабылып калыш керек да. Ал энесинин ичинде ошол проток аркылуу кан айланып турат да. Кийин бала бир-эки ыйлап төрөлгөндө, дем алганда бир күнүн ичинде, бир айга чейин ушул жабылып калыш керек. Ал калып калышы мүмкүн. Анан порок болуп калат да, кийин эми ал патологияга айланат. Анан жүрөктүн ушул эки дүлөйчөсүндө ортосунда дагы тешик калып калышы мүмкүн. Ал дагы ошол бала энесинин курсагында жатканда керектүү тешик болот да. Ал да кийин акырындап жабылыш керек. Бирок жабылбай калса, ал дагы дефект, ушу межшприцтерный перегородка деген ооруга айланат. Ошондуктан жанагы бизде Кыргызстанда ушул тубаса кемтик менен ооругандар көп. Ал эми эмне үчүн тубаса кемтик менен ооруп төрөлүп калат балдар? Аны азыркы илимдин ушунда жетишкен убагында деле так маалымат жок. Бирок божомол менен айтканда, бул жанагы эне кыздарыбыз, келиндерибиз боюнда болгон учурда биринчи 2 айдын ичинде адамдын органдары калыптанат. Органогенез деген ошол 2 айдын ичинде калыптанат. Ошол кездерде суукта, ысыкта калып, ооруп, жана вирус инфекциялар менен грипп, же болбосо суук тийип деп айтабыз кыргызча, ошондой жагымсыз акыбалдарда калып калса, албетте ошолордун баары таасир тиет да. Жакшы. Анан генетикалык дагы бир факторлор бар. Ошолордун баардыгы келип жана жүрөктүн тубаса кемтиги менен төрөлүп калышына өбөлгө болот да балдардын. Жакшы, бизде көрүүчүбүз бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Сиз Түз эфирдесиз. Кандай сурооңуз бар? Мен Калдарбек агайга рахматымды айтмакмын. Таластан чалып атам. Анан бул операция 2011-жылы жасалган. Азыр болсо ошо жасалгандан бир аз жакшы жүрдүм да, анан кайра эле буттарым шишип, жүрөгүм ооруп жүрөт да, ошо эмнеден, ошол эмне себептен экенин биле албай жатам да. Калдарбек агайга бирок мен ушунчалык ыраазы болом. Азыр көрүп сүйүнүп атам. Рахмат. Рахмат, урматтуу көрүүчү, рахмат. Эми бутуңуз шишип атса, ал жүрөктөн деле болбой калышы мүмкүн. Мүмкүн жүрөктөн болушу мүмкүн. Анан ошондуктан сиз 11-жылы болсоңуз, эми жылда көрүнүп турушуңуз керек. Жана атайын ошол мекемелерде, ошол кайсыл жерде операция болсоңуз, ошо Бишкекте болгон болсоңуз керек. Ошол жака барып көрүнүп, кардиологдор менен акылдашып,
Анан ошонго жараша иш кылыш керек да, мындай көрбөй туруп мен эмне болду деп айта албайм. Бирок операция болгондон кийин жакшы жүрдүм дейсиз, операциянын жыйынтыгы жакшы эле болгон болсо керек. Мүмкүн кийин кенебей бир нерселерди жасабай, ичпей дары дармекти. Операциядан кийин көбү дары ичип жүрүшөт да. Анан жанагы оор иш кылбайт. Эми бизде турмуш деген турмуш, ар кандай окуялар болот. Жакшы болуп кеттим деп кээ бир биздин орларыбыз кадимкидей эле жумушка, жашоого киришип кетет. Ал жакшы жагы, бирок кээде ошол аша чаап кетип режимди бузуп койгон учурлар болот. Ошондуктан ага кайгырбаңыз, эми ал оңдола турган нерсе болуш керек. Мүмкүнчүлүк болсо ошол Бишкекке барып адистердин кеңешин алып койсоңуз болот. Жакшы. Жогоруда айттыңыз да, операция жасалгандан кийин өзгөчө өзүнө карап жүрүш керек деп. Канча убакытка чейин оорулуу өзүнө карап жүрсө, толук ооруну билбегендей болуп айыгып кетет? Мисалы үчүн эмнелерге өзгөчө көңүл буруш керек? Ушул жөнүндө дагы кеңеш катары айтсаңыз. жалпы бир кеңеш бериш кыйын. Жалпы кеңеш берсек болот. Мисалы үчүн жүрөк операция болгондон кийин, ошол жүрөк болгон операциядан кийин өзү ушул адам өзүнө өзү этият болуш керек. Жалпы эле. Жалпы эле. Башка адамдардай чоң нагрузка бербей, ызы чуудан алысыраак болуп, ысык сууктан алысыраак болуп. Бул жалпы рекомендация. А бирок ар бир ошол операциянын түрүнө жараша бизде атайын рекомендациялар бар да. Эми аны кылдаттык менен, тыккандык менен ар бирин аткарса, ошол операциянын жыйынтыгы да жакшы болот. 20-30 жыл, 40 жыл, 50 жыл эч кандай проблема болбой жүрө беришет. Жакшы. Кыргызстанда жүрөктүн клапанын алмаштыруу операциясы көп жасалат деп угуп калабыз. Кайсы учурда сөзсүз түрдө жүрөктүн клапанын алмаштырыш керек? Жүрөктүн клапанына операциялар азыраак салыштырмалуу жүрөктүн тубаса кемтигине караганда, анан жанагы коронардык ооруга караганда, коронарный болезньге караганда клапан алмаштыруу азыраак, бир азыраактап калды, азайып калды. Себеби бул жанагы адам социалдык факторлорго байланыштуу, адамдын жашоо шартына жараша, ошонун жаман жашоо шартта, акыбалы жашоо шарты начар, ысык суукта көп болуп, анан балдарыбыз, кичинекей балдары ревматизм менен ооруп калат. Негизинен ошо клапандын порогу ошол ревматизмден келип чыгат да. Анан башка себептер да бар, бирок көбүнчө ошол 90% ревматизмден келип чыгат. Анан азыр эми жашоо шарт элде негизинен кичине кадыресе оңолуп калбады. Ошондуктан менимче, менин оюмча ошондуктан азыраак кездешип атат да. Жакшы, биз көрүүчүбүздү кабыл алсак, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Кандай сурооңуз бар? Алло. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Нарындан чыгып аттым элем. Атыңыз ким? Кандай сурооңуз бар? Менин атым Бактыгүл. Менин атым Бактыгүл. Угуп жатабыз, улантып бериңиз. Мен могу эме жөнүндө берейин дедим элем, ушу 1 жылдан бери давлениям көтөрүлүп кетет да, резко 180ге чейин болуп кетет, анан денем калчылдап эле, анан эметкенде ошо тиги жүрөгүңдө стенокардия деп диагноз койду да, нестабильный стенокардия деп. Анан экстрасистолия дейт, наджелудочковая тахикардия, стеноз устья аорты дейт, недостаточность митрального клапана деп. 1 жылдын ичинде 3-4 жолу эхого түшкөндө Бишкектен ошо эме пролапс деп койгон да. Жакшы, улантып бериңиз. Анан ошодон бери ошо баягы ошо ана кардиологияга жатып ушу давлением көтөрүлүп эметкен, ушул диагноздорду койду да, 180ге чейин көтөрүлүп кеткенде. Жакшы, улантып бериңиз эже. Анан ушул экини кандай түшүнүп, кандай кийинкисин кандай обследование кылсам болот да? Сиз Бишкекте турасызбы? Нарындан байланышып атат бизге. Нарында Мирсаид Мирхамедов атындагы кардиология борбор бар. Доктор Кадралиев деген жетекчи. Ошол кишиге биринчиден эми мүмкүн сиз баргандырсыз, ал жака мүмкүн сиз көп эле жолу баргандырсыз. Бирок биз ошолорго ишенебиз, ошолордун койгон диагнозун, ошолордун берген дарылар менен дарылансаңыз болот. Бирок сиздин айтканыңыздан мен түшүнүп калдым, жүрөгүңүздө органикалык порок бар экен. Стеноз устья аорты деген бул хирургиялык патология. Бирок эми аны түздөн түз эле операция жасаш керек деп мен айта албайм. Бирок бизге кайрылсаңыз, мүмкүн Бишкектеги жүрөк хирургия илимий борборуна кайрылсаңыз болот.
Бишкекте кардио центр деп толук молду 6Ада ошол мен суббота күнү ушул жака барып консультация кылам. 15 орлуу күндө ошол суббота күн сайын барам да, мен 5-күнгө чейин 5 күн бул Жалал-Абадта иштейм. Анан келсеңиз болот. Толук молду 6Ада. Же болбосо жанагы жүрөк хирургия илимий борбору бар, кардиология борборунда. Ошол жерде поликлиникадан адистерге көрүнүш керек. Себеби эми албетте врачтарда ушунчалык орусча айтканда нагрузка күчтүү болот да, анан ар бир келген ооруну бир 5-10 мүнөт карашат да, анан мындай кылдат, маани бербей, көңүл бурбай, жана келген диагноз менен дары дармек жазып чыгарып жүрген учурлар болот. Аны моюнга алыш керек. Мүмкүн сиздикин кылдатыраак, көз көмөл кылбай, ушул көз жазымда калтырып атса керек дейм да. Мен де ошондой ой туулду. Себеби өзүңүз айтып атасыз да, бир жактуу бир жыйынтык чыкпай атат деп. Ошон үчүн мага көрүнөм десеңиз, ошо кардио центрге келиңиз, толук молду 6А Бишкекте. Же болбосо кардиология борборуна киргиле, чоң илимий мекеме бар. Анан тагыраак ошо жыйынтык алсаңыз болот. Жакшы, анан да өлкөбүздө жүрөктүн кан тамыр ооруларына заманбап жогорку технологиялык ыкма менен тез жана коркунучсуз операциялар жасалып жатат да бүгүнкү күндө. Ушул жөнүндө да айтып берсеңиз. Коркунучсуз деп айткан туура эмес. Жүрөккө жасалган ар бир агрессия дегенибиз аракет, иш аракет, бардык коркунучтуу. Жүрөккө түздөн түз эмес, жүрөктү гипноз менен да токтотуп койсо болот да. Ошондуктан бул жүрөккө жасалган операциялардын, процедуралардын, жана мен айткан катетер менен жасалган иш аракеттердин бардыгы өтө кооптуу. Алы эгерде адис келип ушул жеңил желп эле жасап коем деп айткан болсо, ал бул жеңил ойлуулук да. Ал жеңил ойлуу врач болуп эсептелет. Себеби мен 35-40 жылга жакындап калды иштегениме. Жеңил операциялар болбойт, жеңил оорулар болбойт. Адамдын тагдыры, адамдын жашоосу бул адамдын өмүрү. Ошондуктан буга кылдат, тыкан мамиле жасаш керек. Ошол эми салыштырмалуу сиз айткан нерсе бар. Бат жасалган. Көрүүчүбүз күтүп калды. Кабыл алсак улантабыз анан. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Кандай сурооңуз бар? Эне биз текшерилгенбиз да жүрөк мененчи. Көздөн чалып атабыз. Анан биз Бишкекке барганда эме деген тахикардия деген да. Анан ошондо болбойт. Жакшы айтсаңыз. Катуураак эмне деген? Эне 35-тө. Кандай? Биз деген Покровкага 2 жол жатканбыз да жүрөк депчи. Анан ошо Покровкадан бизди Бишкекке жиберген, барып текшерилди. Анан Бишкекке барып текшерсек, жанагы Тоголок молду алтыга барып текшерилгенбиз. Ошондо эхого өтсөк жүрөк тапталуу деп чыккан. Ошондо УЗИге түшүргөн. УЗИге түшүргөндө зоп бар экен, 2 степен деген да. Ошо биздики акылдай берет, тахикардия болуп, жана муунт эле берет да. Ошого жооп берип койсоңуздар. Жана мен айтып өтпөдүмбү? Жүрөгүңүз таза чыгышы мүмкүн. Да. Бул жанагы вторичный. Да, жок, эми жанагы зоп деп атпайбы? Бул гормондун тийгизген таасири жүрөктү катуу иштетет да, соктурат. Тахикардия деп коет. Анан жана энтигип, кыйналган ошондон. Эгерде ошол зопту жакшы дарыласа, жүрөгү жакшынакай болуп айыгып кетет. Жакшы. Эндокринологторго кайрылыш керек. Ошолар менен акылдашып, дары-дармегин ичсеңиз, жүрөккө атайын дары ичиштин кереги жок. Жогорудагы маекти уласаңыз, заманбап техникалар. Да, албетте, бирок сиз айткан нерсе бар. Жанагы түз эле жүрөк ооруган кишини алып келип, скорый помощь менен алып келип, диагностика жасап, анан керек болсо, ошо жабылып калган кан тамырды кеңейтип, же болбосо жана мен айткан 3-чү вариант, эгер кеңейте алышпаса, анда бизге өткөзүп берет хирургдарга. Биз операция жасап аяктырабыз да. Ошол жана жеңил желпи деп айтылып калды, бирок ошол жеңилирээк деген сөз да түшүнүктүү. Ошондой операциялар бизде акыркы 5 жылда көп ишке кирип атат. Биздин адистер, биз тарбиялаган жаш жигиттер үйрөнүп келип атат Турциядан, Россиядан. Ошолар азыр мына Ош кардиодо бар ошондой ыкма. Ошол мен айткан бардык 5 борбордо тең бар да. Себеби ал ыкмалар жүрөккө операция жасалчу гана борборлордо болуш керек да. Бул өтө маанилүү нерсе мына. Жүрөккө операция жасалчу борборлордо
больницаларда жеке менчик болобу, мамлекеттик болобу, жүрөккө операция жасай ала турган хирургу бар, шарты бар, операционный бар борборлордо болуш керек. Эгерде оорулуулар, жарандар бир жерге барып, мен ошол коронарография же болбосо стентирование жасап беремин деп айткан болсо, ал дагы жеңил ойлуулук, себеби кабылдоо болуп кетиши мүмкүн да. Кабылдоо болгон учурда чоң операцияга түз алып кирип, анан биз жардам бергенге үлгүрүшүбүз керек. Ошол үчүн маанилүү нерсе деп айтам. Жакшы, биз көрүүчүбүздү кабыл алсак, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Кандай сурооңуз бар дарыгерге? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Кандай сурооңуз бар? Берсеңиз болот. Да, мен ошо жүрөк кайрылып жүрөм да анан. Нарын шаарынан чыгып атам, атым Айнура. Айнура. Тартылдым да анан жакшы эле деп коет да, бирок ошол жүрөк тушум сайгылашып ооруйт да, аябайчы кээде. Буга чейин текшерилдиңиз беле? Текшерилген, 2 жолу текшерилди. Жакшы деп эле чыгып коет да. Эми жашын айткан жок. Жашыңыз канчада? Жашыңыз канчада? Урматтуу Айнура, жашыңыз канчада? 42-де. 42 жашта экен. Бул мындай окуя болушу мүмкүн. 42 жаш эми орто жашка келгичекти жүрөгү оорубай, анан кийин бир кездерде эле жүрөгү ооруп калса, бул коркунучтуу деле эмес. Эми эң эле жок дегенде ушул кан басымы көтөрүлүшү мүмкүн, ал деле коркунучтуу эмес, бирок убагында дарыланса, дайыма көзөмөлдө болсо коркунучтуу эмес. Бирок кээ бир ушул жүрөктүн оорулары бар, жана мен айтпадымбы, жана зоб болуп анан кийин жүрөгүм батырап кетет деп айтып атат. Ошондой эле жанагы 40-тан ашкандан кийин аялдардын жанагындай өзүнүн ушул жашына жараша өзгөрүүлөр болот да. Ошо менен байланышы мүмкүн. Көбүнчө аялдардагы жүрөк оору эмоционалдык мүнөзгө ээ, жүрөгүм батырады, уктай албайм, уйуйт, тырышат колум, жүрөгүм сайышат дейт, бирок текшере келгенде эле жүрөгү таза чыгат. Бул жанагы ошол аялдардын атайын ушул врачтар бар, гинекологторго бар, да текшерип көрүш керек. Ошондой диагноз коюлса, климактерический синдром деп айтылат. Анда ошол дары дармеги бар алардын да атайын. Бир жыл, 2 жыл, 3 жылга чейин созулуп кетет кээде. Анан убакыт өткөндөн кийин ал калат, жүрөк оорусу. Жакшы. Бүгүнкү күндө жүрөктүн инфаркт оорусу жашарып баратат. Элдер бул ооруга көп кабылып жатат деген сөз коомчулукта байма-бай эле айтылып келет да. Мына ушул жүрөктүн инфаркт оорусундагы операция жолу менен сакайтса болобу? Азыр көрүүчүбүздү кабыл алсак, андан кийин бул суроого жооп бересиз. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Канатбек. Шаарынан чыгып атабыз. Менин 1 жашар уулум бар. Ал төрөлгөндө порох сердце деген. Анан баламдын жүрөгү тез сокконуна байланыштуу овальный окно бар дешкен да. Ошол көп мындай ойлонобуз да. Кийин 1 жашарында 6 айлыгында түшүрсөк, шум жоголуп калган, бирок өтө уверенный болбоо дешти. Ушуга кандай консультация бере алат? Овальный окно деген барып жоголуп кетеби же жокпу? Негизинен 5 жашка чейин биз күтөбүз, ошондой тактика бар. 5 жашка чейин жоголбосо, эгерде жүрөккө мындай кескин бир таасирин тийгизбесе, андай учурларда орусча айтканда выжидательный тактика деп айтылат. Күтүп, көзөмөлгө алып ошол жаш балдарды 6 айда, 1 жылда атайын график менен текшерүүдөн өттүрүш керек. Бирок эгерде жүрөккө кандайдыр бир күч келтирип, кандайдыр бир белгилери, жүрөктүн кыйналып аткан белгилери болсо, анда албетте аны жабуу жолу бар да. Жана башында бир токтолдук го. Жана катетер жолу менен жабат деп айтышат. Анан операция жолу менен жабат деп айтышат. Угуп жүрсөңөр керек. Эгерде балаңыз кичинекей болсо, 5 жашка чейин, 10 жашка чейинки балдарга ошондой катетер менен жол менен жабыштын кажети жок. Мен өзүм илимпоз катары ушул 35-40 жыл иштеген адам катары ага каршымын да. Мүмкүн башка врачтар жапса болот деп айтышы мүмкүн. Бирок сиз атасы катары албетте кабатырланып атасыз. Эгерде сиз макул ошол кабылдоолор болсо дагы, болсо болор, Кудай сактасын деп
катетер жолу менен эле операция жасатпай жабам десеңиз, жапканга сиздин юридикалык акыңыз бар. Бирок врачтар сизге түшүндүрүп айтыш керек. Кичинекей балаңыздын жүрөгүн ошентип жаап берсек, кийин ошо жанагы сетка жүрөк чоңойгондо жүрөктүн ткандары тартылат да, анан аритмия болот. Клапанда кичине өзгөрүү болот, недостаточность болушу мүмкүн. Айтор, сиз бир орундан айыктырам деп, сиз эмес эми биз докторлор ошонго белсенип ошону жасаган докторлор бир орундан айыктырам деп 5 жашар баланы. Анан 10-15ке чыкканда чоңойгондо дагы бир экинчи орунду колуна карматабыз да. Бул эми бардыгында боло бербейт. Бир 60-70% адамдарда эми бул метод жакындан баштап, 10-15 жылдан баштап кеңири колдоно баштады да. Эми ошонун жыйынтыгын азыр билине баштады да. Ошондуктан бул методго барардын алдында ойлонуш керек. Мен акча маселесинде айтпайм, акча маселесинде өтө чоң айырма бар. Бул 4.000-5.000 доллардын тегерегиндеги процедура. Анан ошол врачтарга айтып атпаймынбы, мен конференцияларда, ушул статьялар жазганда айтып атабыз. Докторлар, коллегалар буну өтө этияттык менен, кылдаттык менен мамиле жасагыла. Эгерде ата-энеси, сизге окшогон ата-эне макул болсо, анда эми сиз мойнуңузга аласыз, жазып бересиз договорго. Мен ал кабылдоосунун эмесин эске алам, уктум, ошентсе дагы баламды чоң операцияга бербей эле ошондой жол менен жабайын деген болсоңуз, анда жапсаңыз болот. Ал өзүңүздүн эркиңиз. Негизинен биз мына кардиохирургдардын көпчүлүгү түшүнгөн, билген кардиохирургдар андай жолго азырынча макул болбойт. Андай жолго менен жапкан учурлар болот, бирок сиздин балаңызда эмес. Жакшы, сиз жогорудагы суроого жооп берип кетсеңиз, жүрөктүн инфаркт оорусун хирургиялык жол менен сиздин сурооңуз болду. Албетте, азыр илгери биз студент кезде инфаркт болгондо 10 күн, 15 күн, 20 күн пастелге байлап коюп жаткызчубуз. Анда ошондой тактика бар эле. Күч келтирбеш керек болчу да организм. Академик Мирахимовдун убагында деле ошондой ыкма бар эле. Ал кезде жанагы ангиография, инвазивдик жол менен жүрөктүн тамырларын кеңейтип, ачып жиберүүчү мүмкүнчүлүк жок эле. Бул жаңы методдор келип атат, өзүңүз айткандай жаңы технология. Бул өтө жакшы методдор. Инфаркт менен келгенде чырылдап тез жардам машинасы алып киргенде эле 1 сааттын ичинде ал кишинин тагдырын чечиш керек. Ошондо ошол ангиографияга салып кан айланууну калыбына келтирген учурда инфаркт болбой да калышы мүмкүн. Ошондой правило золотого часа деген бар да. Ошон үчүн бул социалдык, саясий маселе. Мисалы үчүн жылына бир 20 миңдей адам Кыргызстанда каза болот да, жүрөк кан тамыр ооруларынан. Ошолардын дээрлик жарымы ошондой жол менен каза болот. Жетпей калат, биз жардам бере албай калабыз. Биздин мүмкүнчүлүк, азыркы медицинанын мүмкүнчүлүгү буга жардам бергенге мүмкүнчүлүк бар. Эгерде мамлекет ушул чоң-чоң шаарларда, чоң-чоң деген биздики 30-40 миңдик шаарларыбыз бар го, Көкжаңга, Кызыл Кыя, Майлуу суу деген ушундай чоң шаарларда, чоң деп айтайлы, ар бир шаарда чакан болсо дагы жанагындай ангиографиялык установкалары менен аппаратурасы менен жанагы инвазивдик кардиологдор туруш керек да. Ошондо гана инфаркт менен келген адам 1 сааттын ичинде жетиш керек. Мисалы үчүн Жалал абадтан Ошко чейин 1 саатта жете албайсың. Ошон үчүн Жалал абадта болуш керек. Таш көмүрдөн Жалал абадка чейин 1 саатта жете албайсың, ошондуктан Таш көмүрдө болуш керек. Жарымы тияка, жарым бияка кетиш керек да. Биз ошондой программаны мен баштыкы кардиохирург катары иштеп чыккам. Бирок 10-жылы ошол азыр революция деп айтып атпайбыз. Ошо революцияга чейин Минздравда кабыл алынган, талкууланган, бирок андан ары өтпөй калды. Кийин бул маселени көтөрдүк, бирок каржы жок, тиги жок деген себеби ал каржы маселеси менен байланышкан да. Бирок бул өтө маанилүү жана экономикалык, саясий маселе. Эгерде бул жетекчилер, мына жаңы азыр келип аткан жетекчилер ушуга көңүл бурса, анда миңдеген адамдардын өмүрүн сактап калганга болот. Ошол инфаркттан айыктырганга болот. Жакшы, Калдарбек мырза, сиздин ишмердүүлүгүңүздө эсиңизде канча жолу операция жасадыңыз, анан өзгөчө эсте калган операцияны айтып берсеңиз. Мен жалкысынан азыр 6000ге чукундап калды. Анан негизги операциялар эми жана жүрөктү токтотуп жасалган операциялар, булардын бардыгы эле бирдей кооптуу. Кирип атканда бул жеңил операция эле, жеңил бүтүп кетет деген ой болбойт. Себеби жүрөк баары токтойт. Токтоп анан кайра иштетиш керек. Эми убагы жагынан жана батыраак болгону бар, жана кечирээк болгону бар. Жүрөк эми эсте калган операциялар эми бир топ эле ошондой операциялар бар, жана татаал операциялар бар. Бирок мага эң эле ушул акыркы
жылы болгон жагымсыз бирок жыйынтыгы жакшы бүткөн операция жанагы свет өчүп калып 36 минут свет жок. Операциянын так ортосуна келгенде эки клапандын бирөөнү алмаштырып бирөөнү өткөндө свет өчүп калып 36 минут свет жок иштеп калдык. Свет эми бизде батарейкалар менен жанагы атайын аппараттын батарейкалары менен бир иштеген убагы бар 15 минут 10-15 минут. Бирок ал 30 минутка созулуп кетти да 20 минуттан кийин биз уже чырылдап баштадык, кооптонуп. Бирок чырылдаган кандай? Толкунданып, кабатырланып. Бирок ал жерде ошол операция жасаган хирург өзүн алдырбаш керек, көрсөтпөш керек. Ал жерде 12 киши иштейт менин жанымда. Ар бир нерсеге жооп берет. Алар эгерде мен өзүмдүн мындай эрки жок өзүмдү көрсөтсөм, эми жаман болду деп эгерде өзүмдү көрсөтө турган болсом, анда бардыгы эми жаш жигиттер көбүнчө, жаш жигиттер, кыздар. Анда жаман болмок да, эми аракет кылып эми Кудай буйруган экен деп айтсам болот. Эми ушунча доктор болсом дагы мен Кудайга ишенген кишимин да. Анан ошентип ошол кызыбыз, 23 жаштагы кызыбыз аман эсен эки клапан алмашып чыкты. Операциядан чыгып жакшынакай болуп кетти. Ана Караван, Жаңы жол район деп айтылат, ала аксыдан болот. Жакында турмушка чыксам тойго чакырам деп жүрөт, ушу тойго чакырыл элек азырынча. Ушул операция менде эсте калды да негизинен. Жакшы. Кыргызстандагы башкы кардиохирург катары сиздин эңсеген максаттарыңыз жана каалоолоруңуз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен жанагы кичине башта айтып өттүм. Эми ушул тармакка жооп берген расмий киши болгондон кийин Кыргызстанда ушул чакан шаарларда ар бир областта жүрөк хирургия борборлору болуш керек. Ошол борборлордо жанагы ангиографиялык установкалар болуш керек. Ал 1 миллиондон 1,5 миллион долларга чейин турат да. Бизде азыр Ошто обул больницада коюлду, Жалал-Абадта ошо биздин борбордо коюлуп атат. Анан мисалы үчүн Баткенде жок, Кызыл Кыяда жок, Нарында жок, Таласта жок, Рыбачыда жок да. Ошол жерлерде дагы ушундай чоң эмес, чоң дегенде жанагы адамдардын саны көп эмес, чакан. Бирок чоң статусу боюнча керектүү ошондой борборлорду ачыш менин программамда бар эле. Эми буйруса айтып атпаймынбы, жакында жаңы жетекчилер келсе мүмкүн ошолорго айтып, мүмкүн алар көңүл бурар. Бирок азыркыга чейин ушул 10 жылдан бери мен жетекчи болуп иштеп келем. Мен аларды ынандыра албай жүрөм, ушул башкы кардиохирург катары. Ал үчүн ушул коомчулук дагы ошону талап кылыш керек, жетекчилер дагы туура түшүнүш керек. Анан экинчи дагы бир ушул менин максатым бала кезден деп айтсам болот, эми студент кезден жана трансплантация жасоо, бөйрөк алмаштыруу операциялар бизде өтө начар жүрүп атат да, билесиңер болуп атасыңар. Анан жүрөк трансплантациясы, ушул трансплантация тармагын кичине жолго салып койсом, ал күчтүн барында, акыл эстин барында деп ошондой бир үмүтүм бар. Ошол мүмкүн ошол ишке ашып калар. Жакшы, ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Калдарбек Абдыраманов, Түштүк регионалдык жүрөк жана кан тамыр хирургиясы боюнча илимий борбордун директору, медицина илимдеринин доктору, профессор жана Кыргызстандагы Иса Ахунбаев атындагы кардиохирургия коомунун президенти конок болуп, сиздерге жакшы бир кеңештерин айтып өттү. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Эч качан оорубаңыз, дайыма эл кызматында жүрө бериңиз. Бүгүнкү майрамды жакшы өткөрүңүз. Рахмат бардыгыңарга. Жүрөгүңөр оорубасын. Жана ошондой эле бүгүнкү күндүн ээлерин бүгүнкү майрамы менен куттуктап, биз программабызды жыйынтыктайбыз. Программаны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.